Ал жакта тургундардын акыбалы кандай болду? Ооба, акыбалдары оор экен. Кыйын күндү бирге жеңген, кылымдардан бирге келген кыргыз казак, кыйын элден Алыскы туугандан жакынга кошуна артык биздин туугандар жардамга келип атат деп алардын да кубанычы койнуп атпай. Казак тууган дейт. Казак кыргыз бир тууган. Качан болбосун жардам бергенге даярбыз. Алла разы болсун сиздерге ал. Кол кармашып учурашкан боюнча басып баратпайбызбы? Ошол аркылуу бүткүл казак эли, кыргыз элине ыраазычылык билдиргендей, мындай өзүнчө бир башкача сезимдер болуп жатты да. Күн жардамды жалпысынан эл өзү чогултуп жана ошондой эле президенттик фонддон каржыланып кетип жатат. Кыргызстандан келген жүктү мына ушундай кичинекей абалдардагы ташып жардам берип атышат. жаздай жаркын көктөм элибиз, казак кыргыз көчмөн элибиз, Кудай сүйүп өпкөн элибиз. Кайырлаган беш төрүдө бизге берген деңиз көлүдө асказону тегиз жерди. Кыргыз казак кыран элбиз, кудуретке шүгүр дейбиз. Салам достор, Сокол медианын катталуучулары. Аты жөнүм Айдана Майрамбек. Кызы жакында эле Казакстан өлкөсүнө биздин куткаруучулар барып, өзүбүздүн жардамыбызды жеткирип келишкен болчу. Дал ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери Алмек Бектурганович менен бүгүн мен маек курмакчымын. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Дал ошол Казакстанда болуп өткөн кырдаал боюнча айтып өтсөңүз, ал жакта абал кандай экен, деги эле сиздер барганда жергиликтүү тургундар кандай акыбалда болушту? Ооба, туура айтасыз. Казакстандагы кырдаал негизи эле боордош болгон казак элиндеги суу ташкындан жабыркаган жарандарга негизи казак элине жардам жеткирүү миссиясын урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жеке тапшырмасы менен жеткирилди. Негизи эле ошо биз алып барган көм жардамды биздин өзгөчө кырдаалдар министри генерал-майор Бобек Эргишевич Ажикеевдин тапшырмасы менен ийгиликтүү барып жеткирип ошо казак элине тапшырып келдик. Негизи эле жалпысынан биринчи партиясы деп айтып койсок болот. Биринчи партиясында 15 фура, анын ичинде 300 тонна жүк алып бардык. Алардын катарында атамекендик өндүрүштөн чыккан суусундуктар, ошол эле шоро, легенда, журкан төшөк, кийим-кече, гречка, күрүч, кумшекерлерди алып барып ошо казак элине жеткирип келдик. Ал жакта тургундардын акыбалы кандай болду? Сиз өз көзүңүз менен көрүп келбедиңизби? Ооба, акыбалдары оор экен. Негизи эле алыскы туугандан жакынга кошуна артык дегендей элечи. Биз чек араны кесип өткөндөн кийин эле ошо казак туугандар биздин фураларды көрүп, биздин бауырлар келиптир, биздин туугандар жардамга келип атат деп алардын да кубанычы койнуп атпай, орто жолдон биздин машиналарды токтотуп ыраазычылыктарын билдиришкендер да болду да. Ыраазычылыкты айтып калдыңыз. TikTok платформасында сиздин дагы видеоңуз тарап кетти. Ошол казак боордоштору сиздин колуңузду кармапай ыраазычылыгын билдириптир. Ооба, туура. Ал видео деген биз Атырау шаарында, ошо Атырау областынын көм жардам чогултулган логистикалык борборунда катталган окуя болчу. Биз ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ошо көм жардам жеткирүү миссиясын ошо жалпыга чагылдыруу максатында чалдырып жүргөнбүз кайтып эле. Анан ошол учурда ошо бир нерсе болуп шашып бараттым эле. Ошо артынан келип жаш бала болчу. Салам алейкум, кандайсыз, ошо Кыргызстандан келдиңерби деп тартып ошентип чыгып кетти ал. Анан дагы бир эме, жанагы биз кол кармашып учурашкан боюнча басып баратпайбызбы? Ошол аркылуу бүткүл казак эли, мындай биздин кыргыз элине ыраазычылык билдиргендей, мындай өзүнчө бир башкача сезимдер болуп жатты да. Алардын ыраазычылыгы негизи эле жалпы кыргыз элине, ошо жарандарга, президентибиз Садыр Жапаровго бүт баарын ыраазычылыгын билдиришип, элдер ошентип кубанычы койнуп атпай, жакшы маанайда жүрүшү да, баары теңчи. Ошо кыргыз элинен жардам келди дешип. Ал эми ошол Казакстанда суу ташкыны эмненин айынан, кайсы себептерден улам болгон экен? Эми албетте негизи эле катталган өзгөчө кырдаалдардын баардыгы бул жаан-чачындын көбөйүшү, ошондой эле ошо казакстандыктардын, ошо биздин кесиптештердин маалыматына караганда, мындай суу ташкын деген 30 жыл мурда болуптур да. Ушул сыяктуу эле суу ташкын катталып,
анан бир топ чыгымдарды, кыйроолорду алып келген экен да 30 жыл мурдан. Андан кийин ошо жылы ошо жаан чачынын кесепетинен ошо дарыядагы суулардын нугу көтөрүлүп, анан Казакстан жана бир топ айылдарын суу ташкындан жабыркатыптыр. Сиздин видеоңузду тарагандан кийин көпчүлүк эле азамат деп сизди мактап өтүшүп атышат. Анан баарына эле кызыкталса керек, сиз кайсы жердин колуносуз, канча жаштасыз, эмне үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучусу катары жумушка орноштуңуз деген сыяктуу. Эми өзүм жөнүндө айта кетсем, өзүм төрөлгөн жерим Нарындан, өскөн жерим Көлдөн дегендейчи. Анан ошол Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетин бүтүргөм. Буга чейин ошо журналистика тармагында бир катар медиаларда иштедим. Андан кийин ошо куткаруучу болгум келди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен сунуш түштү, анан ошол жерде куткаруучу болуп иштеп жүрөбүз азыр. Ал эми сизге окшоп куткаруучу болгусу келгендер кандай жолдорду, кандай тепкичтерди басып өтүш керек? Кандай кеңештерди бере аласыз? Негизи эле куткаруучу деген бул биздин жашоодо, негизи эле биздин тил менен айтканда бардык нерсеге даяр болгон, отко күйбөй, сууга чөкпөй, мындай ар кандай кырдаалдарга даяр болгон универсалдуу жоокер деп айтсак болот да. Демек, сизге окшоп куткаруучу болгусу келгендер кандай кырдаалдарга даяр болуш керек? Ар кандай кырдаалдар болот. Мисалы, жумушта отурган жерден мисалы өзгөчө кырдаал жаралып кетсе же чоңураак жанагы өрт кырсыктар катталып кетсе, чыга тургандай болуш керек. Күн түн иштеп калган учурлар болот. Иш сапарларыбыз жумалап да болуп калышы мүмкүн да, жумалап айлап чет мамлекеттерге же биздин ошо Кыргызстандын башка аймактарына да чыгып калган учурлар бар да негизи. Кызматыңыз жеке жашооңузга тоскоолдугун жаратпайбы? Жок, жаратпайт. Азырынча үйлөнүлүк болуп. Азыр жаратпайт. Өзүңүз айткандай жана кадр сыртында да сүйлөшпөдүк, бир аз азырынча бойдокпуз. Алмек мырза, айтып өтсөңүз, дегеле ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигинде кызматкер болуп иштеп баштагандан бери кандай эсте калаарлык окуялар болот сизде? Негизи эле эсте калган окуялар көп. Көбүнчөсүн биз жанагындай өзгөчө кырдаал катталган аймактарга барып, биздин жарандарыбыздын акыбалдарын көрүп, мындай кээде бир чети ошо куткаруучу болуп иштеп калганыбызда сыймыктанабыз да. Мисалы, бул жакында эле болгон, ошо Казакстанга биз 15 фура менен гум жардам жеткирдик деп айтпадыкпы? Ошол гум жардамды биз менен чогуу ошо бизди жетектеп полковник Урматбек Мусулимович Шамырканов жетектеп барды. Ошол жолдун жүрүшүндө границадан өткөндөн кийин жанагындай айткандай эле казактар, ошо казак бордоштор десек болот, биздин фуралардан, машиналардан ооз өтүп, сигнал беришип, орто жолдон кол булгашып, мисалы бир болгон окуяны айта кетейин, бир магазинге токтоп, суу алып алалычы деп суу алып, биз казактын теңгесин сатуучуларга берсек, албай койду да, силер бизге аябай көп жардам берип атасыңар, буларды жөн эле алып койгула, силер мындан да көп нерсеге татыктуусуңар, рахмат кыргыз эли, негизи эле биз ошо бир тууган элибиз, ушундай жардам көрсөтүп атасыңар деп аябай ыраазычылыктарын билдиришип, көп жакшы нерселер болду ошондо да. Жардамдын экинчи партиясы дагы жөнөтүлдү деп айтып калдыңыз. Ошол боюнча да маалымат берип Ооба, туура айтасыз. Жардамдын экинчи партиясы ошо жакында жөнөтүлдү. Анда дагы президент Садыр Жапаровдун жеке тапшырмасы менен кыргыз элинин ошо кыргыз эли тарабынан мындай жеке чогултулган гум жардам болду. Бул экинчи партиясында сүт азыктары жөнөтүлдү. Бул жолкусунда 150 тонна гум жардам жөнөтүлдү. Азыркы учурда жолдо баратат. Бүгүн эртең жетип калат. Ошондой эле президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ошо жөнөтүлгөн гум жардам аркылуу эки элдин достугу дагы, мындан аркы дагы саясий дагы, мындай адамдардын жеке катташуусу үчүн дагы бир топ алдыга жылуу, бир топ мындай жылуу мамилелерди пайда кылды деп айтсак болот да. Дал ушундай кырсыктар бизде катталса, кандай эмнелерге даяр болушубуз керек дегиле? Негизи эле биздин жарандар эң биринчи кезекте ошо биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги таратып жаткан маалыматтарга биринчиден кайдыгер карабай, көңүл буруп,
ар кандай эскертүүлөрүн окуп, биз тараптан эскертүүлөр берип турат. Мисалы азыркы жакынкы 1 саатта же 2 сааттын аралыгында катуу шамал болот, унаңыздарды бак дарактардын түбүндө жанагындай эстакадалардын жанына токтотпоңуздар, өзүңөр дагы сак жүрүңүздөр, жанагындай кырсык болгон учурда 112 кызматына чалыңыздар деген билдирүүлөрдү байма-бай жөнөтүп турабыз да. Ошолорду биздин негизи эле жарандар көңүл кош калтырбай ошолорду окуп, негизи эле табигат кырсыктарына ар кандай себептерге мындай даяр болуп турушусу керек деп ойлойм да. Бүгүнкү берген маегиңизге ыраазычылык билдирем. Келип ушундай пайдалуу маалымат менен бөлүшкөнүңүзгө рахмат. Биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып өтсөңүз. Рахмат. Элибизде, жергебизде ар дайым кырсыктар болбосун, элибиз аман, эл ичинде сиздер да аман болуңуздар. Ошо ар дайым ошо медиа тармактарын жандандырып жүрүшүңүздөргө тилектешпиз. Рахмат чоң. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биздин маегибиз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Сокол медиа сайтына жана ошондой эле Сокол медианын YouTube каналына катталганды унутпаңыздар. Сиздер менен бүгүн Айдана Майрамбек болду. Саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум YouTube көрүүчүлөр. Кыргыз элин бүгүн 17 апрель 2024 жыл салган аманатыңыздарды алып атабыз. 590 000 акча топтолду. 25 000 доллар акча доллары керек. Барыңыздарга Кудайдан кайтсын. Аллах ыраазы үчүн ушу жашаган жерим ушул жер. Ошо элдин алдына чыга албай жүргөнбүз. Ушул убакка чейин баламдын оорусу күч алып күнүгө күч алгандыктан чыгууга туура келди. Ошо жардамыңыздарга муктажбыз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Менин атым Баяман. Мен 19 жаштамын. Салган аманатыңыздар түшүп атат. Рахмат, Аллага шүгүр. 5 сом, 10 сомдон болсо да жардам берип атасыздар. Эми банк карталар полный өзүмө караштуу, өзүмө ачылган. Баяман А деп чыгат. Номердин аягы 19. Райса өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Аягы 78-71. Айзирек А деп чыгат. Өзүмдүн эжем болот. Баардыгы ишеничтүү. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун.